Assalamu alaikum урматтуу достор жана спорт сүйөрмандары. Азыркы учурда биз Ордолуу Ош шаарында турабыз. Тагыраак айтканда Ак Буура суусунун дал ортосунда. Менин оң тарабымда да, сол тарабымда да дал ушул Nomad Fighting 9 уюмунда беттеше турган эрендердин, эр жигиттери ушул жерде туруу. Азыркы учурда ушул жигиттердин таразага түшүп, ар бир эр жигит өзүнүн атаандашын жакындан көрүп, тике карашып, өзүнүн эркектик мүнөзүн көргөзмөкчү. Face to face. Я хочу к микрофону пригласить президента организации Академия Nomad Fights Руслана Ниязакунова и одного из наших организаторов, уважаемого Макена Асанова. Под ваши бурные аплодисменты. Assalamu alaikum. Урматтуу спорт сүйүүчүлөр, Ош шаарынын тургундары, ММА, экстремалдык спорттун сүйүүчүлөрү, все гости наши из Украины, с России, с Узбекистана, Таджикистана. Всем салам и добро пожаловать на наш этот замечательный турнир Алай Батыры Nomad Fights. И что сказать, объявляю турнир открытым. Спасибо. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ассаламу алейкум, спортсмендер. Бардыңарга ийгилик каалайбыз. И, конечно, именно сейчас мы можем начать наш стердаун, церемонию взвешивания. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always... Nomad Fighting уюмундагы эрежесиз эр урушка Өзбекстан, Россия, Тажикстан жана Украинадан миңсеген күчтүү атаандаштар келишти. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Руслан мырза, айтсаңыз, ошол сиздердин Nomad уюму түзүлгөнүнө канча болду? Анан кандай максатта, кандай багытта ушинтип жерлерде, ушинтип эрежесиз эр уруш боюнча ушундай беттештерди өткөрүп келесиздер? Биз Nomad Fights уюму которгондо көчмөндөрдүн урушу уюмубуз 2016 жылдан бери ушу мелдештерди өткөзүп келатабыз. Жеке эле ошо эрежесин ушташ эмес, грэпплинг түрүнөн да Nomad грэпплинг деп ошо мелдештерди өткөзүп келатабыз. Биздин багытыбыз
Эң биринчиден бул спортчулардын көтөрүү промоутерлук жактан жеке эле Кыргызстан ичинде боецтерди өстүрүп эмес, алардын MMA рекорддорун өстүрүп, чет жактагы чоң промоушендорго сүйлөшүү. Дагы бир тең негизги максатыбыздын бири ушу Nomad Grappling версиясын өстүрүп, ушу көчмөндөр оюнуна Кудайым буйрса, азыр иш жүргүзүп атабыз, ошо киргизген. Представляем вашему вниманию представителей участников супербоя вечера. Весовая категория свыше 100 килограммов. Боец, представляющий Украину, Юрий Проценко. Время. Чистый вес бойца 130 килограммов ровно. Его соперником в этом бою будет боец, представляющий Özgün, Кыргызстан, Эрмек Коноков. Чистый вес бойца 110 килограммов ровно. Баса белгилеп айта турган болсок, башкы беттеш үчүн оор салмактагы украиналык мушкер Юрий Проценко биздин мекендешибиз Эрмек Коноков менен кеченин башкы беттеши үчүн күч сынашмакчы. Буга чейин Юрий Проценко Кыргызстанга 2 рет келип, бир жолкусунда Кыргызстандын эң күчтүү алдыңкы мушкерибиз Мыктыбек Мамасалиев агайы менен күч сынашып жеңишке жетип кетсе, экинчи рет келгенде өзүнүн салмагында мушкерибиз Тилек Жээнбековдон жеңилүү ызасын тартса, бул жолу Эрмек Коноков менен эмне болот деген суроо элдин тынчын алып турду. Завтрашнего исхода боя никто не знает. Это кто сильнее, это все покажет клетка, и одному Всевышнему видно. Эртеңки беттеште эмне болорун жараткандан башка эч ким билбейт. Кимибиз күчтүү экендигибизди эми ринг көрсөтөт. Мен кооз беттеш көрсөткөнгө аракет кылам. Эрмек экөөбүздү колдоп, коштоп келген көрүүчүлөргө. Даярдыгым болсо, мурда кандай даярдансам, бул жолу деле ошондой даярдык менен келдим. Эрмекти күрөшөт деп уктум. Эми көрөбүз, кимибиздин күрөшүбүз күчтүү экендигин. Ну, как моих спарринг-партнеров, мы готовились как обычно, ничего особенного не готовили. Я слышу, что он борец, там уже в клетке покажет, чья лучшая борьба, а там дальше будет видно. Алай району Гүлчү айылы кары жашысына карабай көптөр күткөн убакыт келди. Бул маарекенин уюштуруучулары Алайдын кулундары 3-1 тууган Асановдордун үй бүлөсү. Ушул жерден чыккан кыргыз спортчуларын колдоо максатында жакынкы арада болуп өткөн Азия чемпионатында jiu-jitsu боюнча алтын медалдын ээси Төрөкан Багынбай уулуна Ош шаарынан 2 бөлмөлүү үйдүн ачкычын тапшырышты. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 3-чү алтын медалды Төрөкан алып келди туугандар. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, менин инилерим суранып атасыз, тапшырып коюңуз деп. Биз Бишкекте ушу макендер болуп отуруп калып, ошол күнү Азиянын чемпионун багындырган жакшы кабар келди бизге. Төрөкан бүгүн Азияда чемпион болуп алтын медал алды дегенде, ошондо биз бирге отурдук эле. Анан кубанычыбыз батпай ошол жерде сүйүнүп бири-бирибизди куттуктап, ак жолтой үй болсун. Ушул үй жакшылыктарды алып келген үй болсун. Төрөкан жаш буйруса ошол жерден көп балалуу болсун. Мындай үйлөрдү чоң-чоң үйлөрдү эрчитип келген үйлөрдөн болсун. Дагы бир жолу ушул үйдү белек кылган ушул Асановдордун үй бүлөсүнө сиздердин атыңыздардан чоң рахмат айтып, сиздердин атыңыздардан үйдүн сертификатын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Канабыз сымылдар. Төрөкан красавчик. Ийгилик кут болсун. Кудай буйруса, дүйнөлүк чемпионаттан алтын медал алып келген болсоң, астан бар.
Бүгүнкү беттеште 2 карт түзүлдү. Негизги карт анан жана жаңы өсүп келаткан спортсмендер арасында жаңы баатырлар, Янг Батыр деген жаш карт түзүлдү. 2 картта бардыгы жалпысынан 23 жұп, 46 мушкер катышып атат бул учурда. Ошонун ичинен азыр 8 жұп бедел көтөрүүчү рейтинги бойлор бүттү. Эми негизги бойлорду баштайбыз. Бүгүнкү учурда ошо Алай Баатыры деген 2 наамга 2 мушкерибиз муктажат. Ушу жергиликтүү мушкерлер экөөтөн көрүнүктүү. Жана ошондой эле негизги супер бой болуп, жогорку салмактагы Юрий Проценко менен ушу Эрмек Коноков муктажат. Ушундай күндүн суугуна, жамгырга карабай беттеш уланып атат. Кызуусуна келди десе керек, Чынын айтканда өзүңөр көрүп тургандай кызуусуна келди. Анткени жаан жагына суук болгонуна, ушу Алай тоосуна карабай, эл ушу күтүп атат бойду эртерээк баштагыла деп. Азыр ошо биздин спортсмендер жарат травма алып калбасын деп килемдин үстүнө кошумча килем салып коюлду. Ошону күтүп атабыз. Рахмат. Күчтүүлөрдүн күчтүүсү жеңип олтуруп, Алай Баатыры деп аталган 2 салмактагы кур үчүн болгон күрөшкө Алайдын 2 колуну Жаныбаев Нурбек жана Рахманберди уулу Нурсултан Алай Баатыры деген курдун ээси болушту. Бойцу вручается звание Алай Баатыры. Пояс обладателя звания Алай Баатыры. Алай Баатыры номинациясы менен жана ошондой эле Булгары кур менен сыйланат туугандар. Иш-чараны эмне үчүн Алай жергесинде өткөзүп жатасыздар? Эми себеби көп анын. Биринчиден президентибиз айыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгиледи. Ошого да себеп болуп калды. Экинчиден биз Алайдын кулунубуз. Ошого ушу иш-чараны Алайда өткөзүп жатабыз. Алайдын кулундарын, спортсмендерин колдоо максатында. Супербой вечера! На синий угол нашего октагона приглашается боец, представляющий интересы бойцовского клуба «Лион Өзгөн». Тренер Асиев Талайбек. Мастер спорта по боевому самбо. Бойцу 30 лет, вес 108 килограммов ровно, рост 175 сантиметров. Эрмек! В этом бою на красный угол нашего октагона приглашается боец, представляющий сторону
под названием «Украина». Его профессиональный рекорд 13 боев, 8 побед и 3 поражения. Его возраст 22 года, вес 130 килограммов, рост 177 сантиметров. Юрий Проценко! Birinci round tuğanlar. Предупреждение бойцов в виде карточки бойцов красных. Секунд. Время. Ермек Коноковдун колдоосу канча күчтүү болсо дагы күч атасын тааныбайт дегендей, бул спортто бирөө утуп, бирөөсү утулат. Бул жолку ийгилик Юрий Проценкого жылмайды.